Алыста кала толуктар программасы Германиядагы эң ири калалардын арасында экинчи орунду ээлеген Гамбург шаарындабыз. Бүгүнкү күндө бул жерде көптөгөн биздин бекендештер иштеп, окуп, билим алып келишет. Алардын арасында бүгүнкү менин каарманым дагы бар. Максат Кадыракунов 1986 жылы Бишкек шаарында төрөлүп, балалыгын тайене-тай аталарынын колунда өткөрүп, алардын тарбиясында болгон. 2003 жылы Нарын облусунун Эмгек Тала айылындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, 2008 жылы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин прикладдык математика факультетин бүтүргөн. Кичинесинен билимге, дүйнө таанууга кызыккан каарманыбыз акырындап көздөгөн максаттарын багындырып, учурда Гамбургдагы ири немис компанияларынын бири болгон Дахсер фирмасында логистика тармагында эмгектенип келет. Биз азыр Гамбург шаарында жүрөбүз да. Бул жакта кыргыздардын жашоосу жөнүндө кичине кыскача маалымат алсак, сиз ушу диаспоранын өкүлү катары канча кыргыз жашайт жана негизи диаспора Гамбург шаарында качан түптөлдү? Мен ошо Германияда жашап жатканыма 17 жылдын жүзү болду. Анан ушу Гамбург шаары бул бирден бир Германиянын алдыңкы шаарларынын бири. Калкынын саны боюнча бул жыл менен 2 миллионго жакын эң алдыңкы шаарлардын бири болуп эсептелинет. Анан биз бул жерде кыргыздар бир 250-300 тегерегинде божолмолдуу түрдө айта алам. Анткени себеби биякта да кыргыздар көп. Баягы расмий катталган 300гө чакын, расмий катталган. Андан сырткары бул Гамбург шаарында да өзүбүз 2023 жылы диаспора түзүпбүз. Ошонун да мүчөсү болуп эсептелебиз бул жерде. Ана биздин диаспоранын максаты ошо кыргыздардын башын бириктирүү, спорттук иш-чараларды өткөрүү, анан билим жаатында дагы да ошо. Бизде бул жерде бөөктөрдө кыргыз тилинде сабак өткөрөбүз. Сабакты ошо бир группабызда бир 15 баладай бар. Ар кандай жаштагы балдар бар. Анан ошо жаш балдарды баягы кыргыздын маданиятын, тилин, сабактарын ошо өткөрөбүз да биз. Кимдер сабак берет ошо сиз айтып аткан? Балдарга кыргыз тили, маданияты, комуз боюнча барбы? Бизде комуз боюнча азырынча жок. Бирок баягы келечекте пландарыбыз да бар, мындай иш-чараны ишке ашыралы деген. Сабак боюнча бизде Элира деген эжекебиз берилет. Өзү болсо лингвистика тарабында немистерге да сабак беришет, ошо интеграция боюнча. Ошол методикасын кыргызча түрүндө кылып, ошо немис методикасын ошо кыргыздар бөөктөргө сабак берилет. Бияктагы сиз айтып атпайсызбы, расмий 300 тегерегинде кыргыздар жашайбыз деп. Эмне менен алектенишет, кантип келип калышкан ал биздин жарандар Гамбургга? Жарандарыбыздын, мекендештерибиздин ар бирөөнүн тагдыры ар кандай. Мүмкүн бизде программалар бар, билесиңер, бизде Аупер деген программа бар. Окуу боюнча программа бар. FSJ деген программалар бар. Жана башка көптөгөн программалар бар. Университетке тапшыруу боюнча ошо менен келишет. Бир кыргыздар негизи көбүнчөсү ошо Германия тарапка окуу боюнча эле келишет. Мындай миграция болуп, кандайдыр бир себептер менен келишпейт. Окуу билим алуу менен биринчиден, анан окууларын аякташып ушул жерде калып калгандар саны көп. Басымдуу бөлүгү. Басымдуу бөлүгү. Интеграция кандай жүрдү ал кыргыздарга? Сиздин интеграцияңыз кандай болду ушу немис коомуна? Башында аябай кыйынчылык болот. Биринчиден алганда тамак ашына көнбөйсүң биринчи. Өзүңдүн баягы ашканаңды издей баштайсың. Эң биринчилерден болчу. Андан кийин экинчиси болсо
Булардын маданиятына түшүнбөй баштайсың да. Түшүнүксүз болот анан ойлонуп көрсөң, негизи булардыкы логично, баары тең туура болуп эсептелинет. Жакшы жактарын алсак да болот. Андан тышкары эмеде окуу боюнча студенттердин бул жерде студент болгондон кийин эң биринчиден тилди билиш керек. Баардык жерде эле болуш керек. Америка барсаң деле, Кореяга барсаң да, кайсы жерге барбагын, эң биринчи орунда бул тил болот да. Сен ошо калктын маданиятына интеграция болом десең, биринчи баскычың бул тил болуп эсептелинет да. Тилди билип алсаң, сен интеграция болушуңа аябай жеңилдиктер болот да. Элестетиңиз, түшүнбөй эле бир баягы жесттер менен сүйлөшөсүң, адам бири-бирин түшүнбөйт да, алдыга жылбайт да. Ордунда эле тура берет да. Ошол себептен бул тилди биринчи, кайсы жерде болгула тилди окушуңар керек. Баягы болбойт, келип алып анан окуйм, анан ошол жактан барып үйрөнүп кетем деген мындай түшүнүктөрдү жоготуш керек. Андан керек мына бүгүнтөн баштагыла, окугула тилди. Бир сөз болсо да жаттагыла. Карыш менен анан бир жылдан кийин баягы жыйынтыгын өзүңөр эле сезип каласың да, түшүнбөй каласың. Ошол себептен интеграция болсоңор, окууңар дагы жеңил болот. Бияктан досторду табыш дагы жеңил болот, жумуш дагы табыш жеңил болот да. Ошол себеп менен интеграция болуп келдик. Биз деле бир жылга келебиз дегенбиз, анан бир жыл эмес 17 жыл болуп кетти дегенге. Мен уктум, ошо Германияда жүрүп, негизи сиздердин Гамбургдагы кыргыздар ынтымактуу деп. Ал чындык. Мен деле ага мындай айткандай кошулам, кепилдик деле бере алам. Ар бир иш-чараларда биздин жаштар менен биякта баягы интеграция болуп калган жаштар менен баягы бат тил табышып кетебиз да. Бирибизди эми жарым сөздөн деп коет го, бирибизди түшүнөбүз да. Ушундай майрамдарда, уюштурарда баарыбыз чогулуп бир иш-чараларды өткөрүп коебуз. Бүткөндөн кийин баягы эчтеке болбогондой тарап өзүбүздүн жумушубузду жасап жүрө беребиз да. Анын себеби эмнеде? Анын себеби мен ушул Алыста кала толтур программасын тартып көптөгөн мамлекеттерге бардым да, кай бир учурларда кыргыздар ынтымактуу эмеспиз деп ачыгын айтып атты да. Сиздерде ынтымактуулук эмнеден келип чыкты? Себеби балким баары жогорку билимдүү болуп, окууга келип калып калгандыктан эмеспи? Жок, эми баягы анысы да кандай түрдө бар болуш керек? Чындык бар. Чындык бар, анысы да бар да. Анан эми баягы бул жерде Германияда мисалы үчүн ар бир ишти, мисалы үчүн документация бүтүрө турган болсоң, мисалы өзүң жасайсың, ага бирөөнүн жардамы да кереги жок. Жардамы болгондо ал сага жол көргөзүп бериши мүмкүн, маалымат бериши мүмкүн. Мындай айтканда баягы ар бири өзү ишенип, өзүнүн жумушун бүтүрүп, ошондой баягы өзүнүн арабасын өзүлөрү түртүп кеткени үчүн баягы бири-бирине кандай десем, сен жардам бер же таарыныштар болушу мүмкүн да. Анан ошондо мүмкүн ошондон ынтымак баягы өзүнө ишенгендиктен элдин баары ынтымактуу дейм да. Келиңиз, эми биздин дачаны көрсөтүп коелук сизге. Биздин дачабыз бул. Келип турабыз, кыргыздар көп келишет. Германияда ушундай шаардын ичинде эле үйүбүздүн жанында эле мамлекеттен кандай арендага алып ушул дачаны иштетебиз. Чөптөрүн кыркабыз. Дачабызда көп нерсебиз бар, казаныбыз бар, саморубуз бар, отун жарабыз, кадимкидей эле кыргызстандыкындай. Гриль бышырабыз. Отун жагып, казандын бияка эмеге от жакканга болбойт да, монун астыначы эме чүргөнгө болбойт. Ошон үчүн мына казаныбыз. Казаныбызга эме жасайбыз. Кыргызстандан алып келдирип алганбыз. Анан баардык ошо кыргыздар ушул казандан тамак жейбиз. Ушу Гамбургдагы кыргыздар ушул казанга тамак жасап жеп, самордон чай ичип, мекенибизди сагынганда көп чогулабыз бул дачага, кыргыз. Бул жерде самоор экен. Бул да Бишкектен келген го. Бул да Кыргызстандан келген, Кыргызстандан алып келгенбиз. Анан бар кантип алып келдиңиздер?
самолет менен эле келген кыргыздардан алдырып ушинтип алып келгенбиз. Анан бул жерде тапчан жасаганбыз. Бир жылдары ошо кыргыз балдар тапчан жасап, тапчанга чай ичип, ушул жерге аябай эс алганбыз. Анан быйыл биз Кыргызстанда болуп көп эме кылбай калдык да. Негизи меймандос экенсиздер да, конок тосконду жакшы көрөсүздөр. Конок эми кыргыздар өзү баарыбыз эле конок келсе сүйүнүп, өзгөчө Кыргызстандан келген конокторду аябай көп тособуз. Дачаны алганыбызга бир 4-5 жыл болуп калды. Азыр 4-5 үй бүлө колдончубуз, азыр өзүбүз колдонуп атабыз. Балдарыбыз менен келип турабыз жайында. Казаныбыз бар, саморубуз бар. Кыргыздардын майрамдарын уюштурабыз. Суббота, воскресенье күндөрү, дем алыш күндөрү ушул дачада убакыт өткөрөбүз. Сиз өзүңүз баягы нарында мектепти бүтүрүп, андан кийин Бишкекте жогорку окуу жайды бүтүрүп, окуп бүтүптүрсүз да. Кантип, кандайча анан Германияга келип калдыңыз? Ошол убактарда мен дагы университетте как студент жардамчы болуп иштечүмүн. Анан ошол жерде бизде германский факультет ачылган. Германский факультет ачылгандан кийин ошол жерден шыктана баштадым. Менин досторум Германия тарапка барып келип атты практика жүзүндө. Анан мага кандайдыр бир жомок сыяктуу келип айтып бергенде болчу да. Германия мындай экен, таза экен, көчөлөрүн аябай таза кармашат экен деп. Анан ошондон шыктануу пайда болгон да. Анан үйдөгүлөрдү кыйнап ошо мен тил окуп баштагам. Немис тилин окуп баштагам. Эң биринчи кадамым ошондон башталган. Анан бияка баягы тил окуу боюнча курстар алмашуу боюнча келип, анан окуп калдык. Башталыш ошондон башталды да. Канча жыл өттү андан бери? 2008-жылы келдик, ошо университетти бүтүп. Анан азыр эсептесек 17 жыл болуп калыптыр. Билинбей. Убакыт тез өттү. Тилди окуп үйрөнүү үчүн Германияга келдиңиз. Анан жогорку окуу жайдан уланттыңызбы билимиңизди? Жогорку элге окшоп эле ал кезде жогорку окуу жайына тапшырдык. 1,5 жыл ошо тилди окуп, андан кийин тапшырып, анан ошо жогорку жайын аяктап 2016-17 жылдары аяктап, анан биякта баягы фирмаларга практика өтө баштадык. Анан ошо фирмалардын сунуштары менен анан калып калдык иш боюнча. Демек сизге бияктагы баягы ишкерлер өздөрү жумуш сунуштап алып калган экен да. Сөзсүз. Бул жактан баягы мыкты тажрыйба алгандан кийин кадрларды баягы жогошпоп кетирбеш үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт да. Ошол себептерден жакшы баягы сунуштарды кылышты. Ошо менен мына канча 8 жыл болду ошо фирмада иштеп атабыз. Бир ишканада иштеп келатасыз. Бир гана ишканада иштеп келатабыз. 8 жылга чейин толду да. 8 жыл болуптур. Эмне иш менен алектениңиз ошондо? Мен таң калыштуу. Менин профессиям өзүнчө башка, бирок азыркы иштеп атканым бул логистика тармагында, Daxar деген компанияда иштейбиз. Фупак менеджер тарабында. Биздин кызмат ошо Task Force деп коет. Task Force'нун милдети бул баягы филиалдарда мындай логистика билесиздер да, бул адамдын организм жана кан тамыры сыяктуу. Логистикада ошондой дүйнөдө кан тамыр сыяктуу кандай болуп жүгүрүп туруш керек. Анан баягы затор болгондо билесиз, адам инфаркт болот. Же дагы ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Ошо баягы ооруларга чалдыкпаш үчүн биз ошол маселелерди ордунан чечебиз. Ошол сыяктуу эле логистикада сиз кылган иштерди ошо барып ошол жерден окшош экен, адамдын кан тамырларына ошондой окшош да. Анан логистика баягы аябай толуп кетет, товар аябай көп келип калат. Ошолорду азайтыш үчүн баягы биз ошолорго жардам беребиз. Ордунан барып чечкенге аракет кылабыз. Сиз ошондо ушул кызматта баягы
кайсы статуста иштейсиз? Менеджерсизби? Ошол биз фупак менеджер деп коет. Фупак тарабында демек иштейт. кандай? Таршос DSAG Даксер Аусбилден ГМБХ ошол бөлүмдө. Биздин тил менен айтканда Биз- кыргызча эмне ал? Биздин кыргызча айтканда баягы ошо маселени ордунан чечүү боюнча Менеджерлик составта, кызматта ошол тарапта болуп калат, тактап айтканда. Анан эми которгондо кичине түшүнүктүү болуш үчүн. Айтсаңыз, Максат мырза, эми биз үчүн немис калкы аябай пунктуалдуу, андан тышкары принципиалдуу, анан негизи эле перфекционисттер да булар. Муну биз эле эмес, кыргыздар эмес, дүйнө жүзү жакшы баамдап билишет да. Ушулардын арасында канчалык деңгээлде сизге окшогон кыргыз жигити, нарын айылында эле чоңойгон бала ушунчалык деңгээлге жетип менеджерлик курамда иштеш. Буга эмне сапат жардам берди? Билимиңизби, илиңизби, же талыкпаган эмгегиңизби, акылыңызбы? Кандай десем, эми 5 баардык нерсе деле тармактарда айтылат. Эми баягы менеджерлик деп аябай катуу угулса керек, бирок мен андай сезбейм да өзүмдүчү, менеджерлик кызматты кылам депчи. Бирок баягы айтмакчы, элдерде айтат го, 5% талант, калган эмгек деген сыяктуу. Кайсы тармак болбосун, ошол тармакта 95% эмгек болуш керек да. Ошондо баягы ийгиликке жетесиң. Ошо айлана чөйрөңдө ошо кесиптештериңен мындай кандай айтат, орусча айтмакчы, уважение болот да. Сый урматтар боло баштайт. Ал оңой эмес. Ал жетишкенче бири-бирин түшүнгөнчө, пока интеграция болгончо. Анан азыр толук кошулбойм, ошо бизде мурун түшүнүк бар, бренд да, бул Германия пунктуальность деген бренд бар, бирок акыркы перфекционисттер да биз үчүн. Аябай биз үчүн перфекционист, бирок акыркы жылдары андай болбой баратат да, чынын айтсак. Себеби мигранттар көп. Мигранттар келип атат, агымы уламамдуу болуп атат. Анан ошолор мүмкүн таасир этип атышы мүмкүн ар бир нерсеге. Эми биздин ДДде азыр мурун 10 жыл мурун поездар кечикпей келчү да, азыр болсо поездар кечигип баштады да. Ага баягы мигранттар күнөөлүү. Стереотипти серге ошо бузуп коюп, ошо Германияда баягы идеальный жашоо булар эчтеке кылбайт дегенден алыс болушубуз керек. Булардын да терс жактары бар да. Кандай терс жактары бар? Эми терс жактары дегенде айтмакчы, мисалы социальный проблема, бул жумушсуз жетишпейт. Ар бир бронжа деген тармак да, которгочу. Кайсы тармак болбосун, буларга жумушчу жетишпейт. Ошон үчүн булар баардык мамлекеттерди баягы ачып карап, каяктан жаш күчтөрдү алып келсек деген баш ооруда да. Анан миграция боюнча. Миграция эми келип атышат, кетип атат. Келип кетип атат да. Эми канчасы калды, анан баягы электен өткөндөр эле калды. Калгандары баягы социальныйда отурушат, дагы бирдеме кылып атышат дегендей. Бирок толук баягы миграцияны иштете алган жок да буларчы. Миграция демекчи, кыргызстандыктар бул жерде көппү? Кыргызстандыктар аябай көп. Агымы жыл сайын агымдар аябай көп келип атышат. Жаштар аябай көп келип атышат. Сандары жылга өсүп атат да. Айтпадыңызбы, немистердин деле акыркы мезгилде мүнөздөрү өзгөрүлүп атат депчи. Ушу немис калкына кыргыз улутунун үйрөнчү биздин кандай сапаттарыбыз бар? Бизди көрүп немистер, ушу кыргыздардан үйрөнсөк болот деген барбы бир бизде мүнөздөмөбүз? Мындай тамаша иретинде айтайын силерге. Эми кыргыздар ушундай калк эмес, уникалдуу калкпыз да. Бардык жерге барбай эле ташып көнүп кетет экенбиз да. Интеграция бат өтөт. Интеграция бат өтүп кетет да. Бат болот. Анан жеңилдеп өтөт деп кандайдыр бир деңгээлде айтам, бирок толук кандуу эмес да. Анан бирок өзүбүздүн үйүбүздө аябай жалкоо эмес да. Кыргызстанда да. Кыргызстанда жалкообуз. Мекенибизде жалкообуз, бирок чет өлкөгө чыкканда ушундай бир кандай десем, илхомубуз ачылып кетеби же мындай аябай иштеп калабыз да. Аябай иштеп, тынып бир результаттарды көргөзүп калат жигиттер. Өзүбүздүн Кыргызстанга барсам мындай жалкоо сыяктуу сезилет да магачы. Дагы кылса болот деген бир демек ушул сапатыбызды көрүп немистер бизди ойлойт экен да, аябай эмгекчил, кыйын калп деп. Биякта адамдар бар, силер айтат,
жакшы комплименттерди айтат. Ошо силер келесиңер, эмгекчилсиңер, уюшасыңар, чогуласыңар, биримдиктүү болосуңар деген жакшы комплименттерди эмес айтышат. Анан бирок баягы өзүбүзгө келгенде, баягы кыргыз жерибизге келгенде кичине жалкоорокпуз да деп мен өзүм жеке бул оюм да. Анан кандай деп бул көрүүчүлөр айтат, өзүлөрү талдап көрүшсүн. Кыргызстан жөнүндө ушу немис улутунун кандайдыр маалыматтары барбы биз жөнүндө? Жок, биз көбүнчөсү буларды биз Кыргызстан жөнүндө тааныштырганга аракет кылабыз. Башында келгенде ошо менин коллегаларым ошо иштеп баштаганда баары тең Казакстан деп беришчү да. Кандай десең, картаны ачса эле Казакстан көрсөңө керек да, Россиядан кийинчи. Анан Кыргызстанды көп баягы кичирээк болгондуктан байкабай өткөзсө керек. Көзүмөн Кыргызстан десең эле Казакстан деп ошо алмаштыра берет да. Ошонубуз бар. Эми аракет кылып атабыз өзүбүздүн желегибиз менен жерибизди тааныштырганга. Биз башка улутпуз, тилибиз башка, динибиз ислам, дагы бизде башка диндер бар. Биз көп улуттуубуз. Бизде дин тутуму эркин деген сыяктуу мындай маалыматтарды жеткиргенге аракет кылып атабыз бул немис калкына. Сиз өзүңүз айтып өттүңүз бул интервьюга чейин немис атуулдугун алыптырсыз да. Эмне себептен? Эми бул немис ишке байланыштуу. Ишке байланыштуу биринчиден. Биз логистика тармагында иштегенде, эми ачыгын айтайын, логистика тармагында айтканда военный объекттерге баягы биякта бизге айтканда аябай кайтаруу бир Өзгөчө кайтаруудагы объектилерге барабыз да. Аларга барып калабыз. Анан барганда ошо пропусктан эле баягы Кыргызстан баягы мурунку Советтер Союзунун мамлекетиде списогу бар өзүлөрү. Китай кирет, менин элесимде бар, Россия бар дагы, ошо СНГ мамлекеттери бар. Анан Южный Америкада ошо мамлекеттер бар. Ошол списокторду көргөзсө эле мен постко ар жагына эле калып калчумун. Анан иш бүтпөй калчу. Барып кирип документацияны бүтүрүш керек да. Ошолор бүтүбөй калчу. Анан ошол себептен баягы кичине тоскоолдуктар боло баштады жумушума. Бир айтып атпайбы, ошо бир күнү бүтүрүү үчүн иштер эки жыл калып калат да. Анан ошол себептен алмаштырууга туура келди. Германия Федеративдүү Республикасынын жарандыгын алуу чындыгында кыйынбы? Канча убакыт кетти сизге? Анын үчүн кандай талаптар коюлган? Эми талаптар баягы биякта окуунун бүтүп, баягы интеграция болгондон кийин өзүлөрүнүн баягы перечень документ деп коет. Тизмеси бар, ошолорду чогултабыз. Менин эсимдеги ошо. Эң маанилүүлөрү кайсы? Эң маанилүүлөрү бул жактан налог төлөө боюнча болуш керек. Сен тил да, тил боюнча тапшырасың. Анан ошону билиш керек. Андан тышкары менин билишимче ушул Германиянын тарыхын жана конституциясын окуш керек. Конституциясын билишиң керек да. Эми баягы окууну бүткөн себептен аны көп деле сурабайт. Анан сенде сертификат бар, баягы билимиң бар, алар ошого таянып көп деле эме кылбайт. Негизи ошо сен баягы бияка салык төлөөчү болушуң керек да. Мынакей, сиз азыр бүгүнкү күндө Германия Федеративдүү Республикасынын жаранысыз, атуулусуз. Кандай сизге бул баягы өзгөчөлүктөрдү ушу балдарыңыздарды тарбиялоодо, уулдарыңызды тарбиялоодо жана сизге кандай негизи эле бийиктиктерди берет? Бийиктиктерди бергенде эми баягы биринчи сезгеним бул мурункудай баягы визаны узартуу, дагы бирдемке кылуу деп виза тармакка ошо барбай калдык да. Эң биринчиси барбай калдык. Элчиликтерге көп барбайсыз. Элчиликтерге көп барбайсыз. Иши ошол болду, ачыгын айтайын. Андан кийин таасири эми бияктан кандайдыр бир иштегениңе, башка мисалы үчүн мамлекеттерге саякатка чыкканыңа, көп мамлекеттерге калп айтпасам 180 мамлекетке визасыз кире аласыз. Эркин кирип чыксаңыз болот. Анан ошондой жеңилдиктер бар да. Мага ошондой сезилди. Анан өзүмдү эми аябай мындай сүйүндүм немистик жаран алганга деп айта албайм. Анткени бул да мага оор болду. Кыргызстандыкынан баягы баш тартып, немис башка жаранын алганда мындай кандайдыр кызыктуу бир сезим болот экен да.
ал сезимди эми айтып түшүндүрө албайбыз да. Түшүнүп атам сизди. Башкача сезимдер болот да. Анан бир аябай жакшы нерселери ошо. Мекениңизди сатып кеткенде сезим пайда болду ошондой? Жок, болгон жок. Ошо менде коркунуч болду, кайра мекендик чаранга кайра кийин келе аламбы дегенчи. Ошол да. Биз биякта канча болобуз белгисиз. Анан кайра мекен бизди кабыл алабы деген сыяктуу. Мекениңизге барып, сиз кайрадан эле Кыргызстан жараны болгуңуз келет. Келет, сөзсүз. Анысы Качандыр бир убакта. Кайсы бир убактарда барып алгым келет. Анткени биз кыргызбыз, канча жыл жашасак да Германияда, биз үй бүлөбүз менен кыргызча баягы маданиятыбызды, үрп адатыбызды калтырбаганга аракет кылабыз. Баары кыргызча жашайт. Сиз көрдүңүз өзүңүз. Ошондой эле тастыктап бере алам, урматтуу көрүүчүлөр. Чындыгында эле баардыгы каада салттуу үрп адатты кармашат экен. Андан тышкары уулдарыңыз, кыздарыңыздар кыргызча сүйлөп, кыргызча билет экен. Түшүнүшөт экен. Бул өтө маанилүү. Биз атайын азыр биз кыргызча үйрөнүш үчүн биз акча төлөп, мисалы акча төлөп кыргызча үйрөтөбүз да, курстарга беребиз. Биз айына 2 жолу болот, суббота сайын 1 саат, 1,5 саатта болот. Ошого биз акча төлөп кыргызча үйрөтөбүз тышкары. Кыргызстанды сагынып турасыздарбы? Кыргызстан мекениңиз түшүңүзгө киреби деген сөз да. Мага айыл көп түшүмө кирет. Ачыгын айтайын, нарын түш керет. Ошо жайлоолордо жүргөнүм, бозиде уктап атканым, мындай кандай десем, орустар айтмакчы, ностальгия алам кээ бирде жата алып, ошо жайлоодо баягы түндүктү ачканда, эртең менен атам апам түндүктү ачканда күн жарык болуп турасыз го, аябай ошолорду элестетип, аябай эме кылабыз. Анан жайлоодо ошо малдарды айдап келип, бие садырып, ошолорду аябай сагынам. Балалыкты сагынабыз жайлоодогу. Кусалык, сөзсүз түрдө кусалык болот экен, айылдарда. Айылга баягы биздин улуу жашообуз Чыңгыз Айтматов айтмакчы, баардык эмеси айылдан башталат да, жолдун баарычы. Ааламга жол айылдан башталат да. Ошосу бизде деле ошол болду да. Айылдан ааламга кеттиңиздер, бирок баары бир айылга болгон кусалыгыңыз сагыныч кала берет да. Сөзсүз түрдө кусалык калат. Мен эме кылганда, азыр техниканын жетишкендиги баягы айылдагы классташтарыбыз менен байланыштабыз да. Аябай сүйлөшүп турабыз. Сизди көрүп аткан ошо классташтарыңызга, айылдаштарыңызга, жалпы кыргызстандыктарга кандай сөздөрдү айтып, бир каалоо тилек билдирет элеңиз? Каалоо тилегим Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, биз барган сайын сүйүндүрө берсин. Жаштарына айтмакчымын, чет мамлекетке кайсы мамлекетке барбагыла, жер кыдыргыла, сөзсүз баарын жер көргүлө. Кыргызстан бул дүйнө чоң да, баарын көргүлө. Бирок алдын ала ошо каякка баратсаң, ошонун маданиятын бир аз барактап окуп, ошонун тилин окуп алсаңар өзүңөргө эле жакшы да. Максаттын жубайы Раида Баймокоева балыкчы шаарынын кызы. Экөө Гамбургда таанышып, жылдыздары келишип, бирге түтүн булап, учурда 3 баланын бактылуу ата-энелери. Раида бир гана күнүмдүк үй бүлөлүк тиричилик менен алектенбестен, Германиядагы эң ири Гамбург шаарындагы Колдонмо илимдер университетинин медицина тармагындагы инженерлик бакалаврын жазып, аяктоо учурунда. Бул жубайлардын бири-бирине болгон сый урматы, меймандостугу жана балдарына жасаган мамилелери, алыста жүрүшсө да ата мекенге болгон патриоттук сезимдери көргөндү кубандырат.